Амансыздарбы, ардактуу ага-эжейлер. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Саламатсыңарбы, балдар. Бүгүн биз силер менен 2 класстын 4 чейрегиндеги 7 сабакты өтөбүз. Ал эми сабакты өткөн мен мугалимеңер Даткаева Перизат Абдивахаповна. Балдар, экранга жакыныраак отургула, китепти сөздүк үчтө, көнүгүү үчтө дептерлерин ачкыла. Китептен 76 бетти ачкыла, сөздүк дептерге жаңы сөздөрдү жазгыла. Жаңы сөздөрдү жазгандан мурун менин артымдан кайталап айткыла. Дан, зерно. Дан эгиндери, зерновые культуры. Будай, пшеница. Арпа, ячмень. Сулу, овес. Кара буудай, рожь. Алтын чыккан жерге барып өсөлү. Будем расти где золото, серебро есть. Биз эмне үчүн алтын издеп барабыз? Алтын бизге өзү келет. Зачем идти искать золото, серебро? Оно само к нам придет. Жаңы сөздөрдү көчүрүп жазгандан кийин 77 бет 3 көнүгүүнү ачкыла. Клеткалардан дан эгиндеринин 4 аталышын таап жазгыла. Найдите в клетках названия 4 зерен. Биринчиси мисалы буудай, экинчиси, үчүнчүсү жана 4-сүн жазгыла. 15 апрель, шаршемби, эгин айдоо байлык жыйноо. Посеешь урожай, пожнешь богатство. 3 көнүгүү. Тапкан, калган 3 сөздү жазгыла. Напишите те слова остальные, которые вы нашли. 3 слова, да? Первое мы нашли. Первое это буудай. 4 көнүгүү. Диалогту окугула. Акылай. Чыпалак бала, буудай, арпа, кара буудай эмне үчүн керек? Чыпалак бала айтууда: буудай, арпа, кара буудайды тегирменден өткөрүп, ун жасашат, ундан нан бышырышат. Келгиле эми чогуу которобуз. 4 көнүгүү деп жазгыла. Буудай, арпа, кара буудайды тегирменден өткөрүп, ун жасашат, ундан нан бышырышат. Пшеницу, ячмень, рожь пропускает через мельницу, делает муку. Из муки пекут хлеб. Перепишите это в тетрадь. 5 көнүгүү. Касым Тыныстановдун жомогун окугула, маанисин түшүндүргүлө. Прочитайте сказку Касыма Тыныстанова, объясните, что оно значит. Объясните значение. Арпа менен буудай. Жүр, буудай, алтын чыккан жерге барып өсөлү, деди арпа. Мурутуң узун болгону менен акылың кыска экен. Арпам, биз эмне үчүн алтынды издеп барабыз? Алтын бизге өзү келет, деди буудай. Арпа, буудай аш болот, алтын күмүш таш болот деген кыргыз макалы бар. Арпа, буудайың көп болсо, алтын өзү келет. Келгиле балдар, эми ушул жомокту которобуз. Арпа менен буудай. Жүр, буудай, алтын чыккан жерге барып өсөлү. Пошли, пшеница, будем расти там, где растет золото, сказала ячмень. Мурутуң узун болгону менен акылың кыска экен, арпам. Даже если у тебя усы длинные, но ум короткий, моя ячмень. Биз эмне үчүн алтынды издеп барабыз? Алтын бизге өзү келет, деди буудай. Зачем нам искать золото, если золото к нам само придет? Арпа, буудай аш болот, алтын күмүш таш болот деген кыргыз макалы бар. Ячмень, пшено будет блюдом, алтын, күмүш таш болот. Золото и серебро превратится в камень или будет золотом. Вот такая вот пословица есть у кыргызского народа.
арпа буудайың көп болсо алтын өзү келет. Если у тебя есть ячмень и пшено, или же если у тебя будет много ячменя и пшена, то золото само к тебе придет. Балдар, силер ушунун маанисин ата энеңерден сурап, эгерде өзүңөр билбесиңер, же болбосо ойлонуп көргүлөчү, эмне үчүн алтын күмүш таш болот, ал эми арпа буудай аш болот. Подумайте над этой пословицей внимательно. Вот. И если вы совсем прям не догадаетесь, спросите у родителей, почему ячмень и пшено будет блюдом, а золото и серебро превратится в камень или же равносильно камню. Балдар, силер азаматсыңар, мен силер менен сыймыктанам. Үзүшү 76 бет 6 жаңы сөздү жаттоо. Выучить новые 6 слов. 77 бет 4 көнүгү чыпалак баланын сөзүн айтып берүү. Выучить те предложения, которые мы перевели на кыргызский язык. Жаңы сөздөр, вот эти слова вам необходимо выучить. Дан эгиндери, зерновые культуры. Дан – зерно. Буудай – пшеница. Ячмень – арпа. Сулу – овес. Кара буудай – рожь. И 4-чү көнүгү. Буудай, арпа, кара буудайды тегирменден өткөрүп, ун жасашат, ундан нан бышырышат. Пшеницу, ячмень, рожь пропускают через мельницу, делают муку, из муки пекут хлеб. Необходимо выучить 6 слов и это упражнение. Саламатта калгыла, көңүл бурганыңар үчүн рахмат, урматтуу ага эжелер, ардактуу ата энелер жана балдар.